Таныш билиш, осу, акчасын берген, тиги буну кошо турган болсо кабар бергил. Мына первый заматын турат түздөн түз жооп бере турган киши. Мына Закир ака 15 гектарга 7,5 миң төлөйт. Эгер бизге элге алып берсе 15 гектарга 10 миңден төлөсөк, бир жылда 150 миң төлөсөк жакшы да арендасыны. Мамлекетке пайда. 4 гектарым бөлүп берем, 6 гектарым мен өзүм иштетем. Мына ачын 50 деген го, мен 6 гектарын өзүм чарбашылык. Разы болсоңуз Бул жагына деле Аллага шүгүр. Сен бул жагына деле колду жүрөккө коюп Аллага шүгүр де болду. Бүтүрөлүч, чатак кылбагылачы. 24 гектар жерди биз мына айылдагылар алайлык деп атабыз. Аренда болсо мамлекетке өткөрүп бергиле деп атабыз биз менчиктен. Башканы жыйыштырып ушул жерде дыйканчылык кылсак биздин тиричилигибиз өтөт. Жерибиз жок, мисалы ар жака жүрөбүз. Мен 5 балам бар мисалы. 15 гектар болсо 7,5 гектардан бөлүгүлө. 7,5 гектарын бул кишиге менчик кылып өзүнүн эмесинде госак жасап бергиле. 7,5 гектарды өткөргүлө эменин эсебине көк китеп менен. Айыл өкмөттүн балансына. Айыл өкмөт аукцион менен элге өтөт. Элге берсин. 241 жанагы кайрак айдоонун 34 гектар сугат жерди полностью эмесин аласыңар өзүңөр. Келишимдердин баардыгын жокко чыгарасыңар. Бир тараптуу чыгат. Эгер мен ага макул эмесмин десе барып сотко беребиз. Жерди аласыңар полностью. Жерди алгандан кийин элдин баардыгына аукцион өткөрөсүңөр. Мыйзамдуу түрдө ачык жарыялап, элди качтырасыңар дагы сугат жерлерди 1 гектардан, 1 гектардан. Кайракы жерди 3 гектардан бүт жалпы элге бөлөсүң. Кайрак айдоо жерди 2010 жылы 13 ноябрында 14 номер 14 келишим негизинде 7 жылга Жош айыл өкмөт тарабынан ижарага алган экен. Азыркы күндө ижара мөөнөтү бүтө элек, бирок ал жерде текшерип чыкканыбызда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2007 жылдын 22-июндагы номер 243 токтомундагы айыл чарба жерлери мамлекеттик фондунун жерлерин ижарага берүү шарттары жана тартиби жөнүндөгү токтомдун типтүү жобосундагы айрым дал келбеген жерлери бар экен, бирок азыркы күндө ижарада турат. Үтүрүп Абдылаз 7 гектар 70 сотик. Ал адам 2016 жылдын 20 сентябрында номер 21 келишим негизинде 7 жылга ижарага алган экен. Ал дагы азыркы күнгө дейре пайдаланып келеткен. Ал жерде дагы 30 күндүк аралык менен жарыя берүү. Ошол эле учурда комиссияны түзгөндө агрардык өнүктүрүү башкармалыктын өкүлүнүн катышуусу деген жерлер гана аткарылбаган. Калган немелери аукционго коюлбаганда жөндө берип койгон. Абитов Асылбек аттуу жаран 5 гектар сугат айдоо жерди 2020 жылы Жош айыл өкмөт тарабынан 5 жылга ижарага алган экен. Ал кишиники дагы ушундай катачылыктары бар. Жана Абитова Салтанат дагы 5 гектар сугат жер алган экен. Булар өкөтең жубай экен. Эки жубай эки лотко катышып, башка адамдар катышкан эмес экен. Бул жерде 243 токтомдо көрсөтүлгөн, жободо көрсөтүлгөн боюнча бир семьянын өкүлдөрү жакын адамдар бир лотко катышууга болбойт деген тартиби бар. Себеби ал жерде мамлекеттин кызыкчылыгы каралбай калат. Жана ошондой эле бир нече катачылыктар бар экен. Буларды азыркы күндө айыл өкмөткө келишимдерди жокко чыгарып, кайрадан аукционго коюу боюнча тапшырма берилди. Баягы жерлер кандай алынса болот? Алынбай гана 15 гектар. Азыр мындай кылалычы, эки менен экен. 243 же 241 кайрак жер. Жалпысынанбы? Жалпысынан бирдиктин жерлерин тактап чыктым. Азыркы күндө баланс боюнча жалпысынан 436 гектар жер бар экен, мамлекеттик фонддун жерлери. Анын ичинен 34 гектар 90 сотик сугат айдоо экен, 241 гектар 10 сотик кайрак айдоо экен, 160 гектар көпчүлдүк бар. Көпчүлдүк бакты. Азыр эмени болот. Мунагу 241 жанагы кайрак айдоонун 34 гектар сугат жерди полностью эмесин аласыңар өзүңөр. Келишимдердин баардыгын жокко чыгарасыңар. Бир тараптуу чыгат. Эгер мен ага макул эмесмин десе барып сотко беребиз. Жерди аласыңар полностью. Жерди алгандан кийин элдин баардыгына аукцион өткөрөсүңөр. Мыйзамдуу түрдө ачык жарыялап, элди качтырасыңар дагы сугат жерлерди 1 гектардан, 1 гектардан. Кайракы жерди 3 гектардан бүт жалпы элге бөлөсүң. Айылык процентин департаментке берем бербейсиң. Департамент уже 50% алдыңар да, туурабы? Буга чейинки мөөнөтү бүткөндөрдүн 2%-ын алганбыз. Мунугудукун бөлбөйсүңөр. Азыр ондо жолкуш мына жерде ушул сиз айткан боюнча 34 гектар 90 сотик сулуу жерди, 241 гектар 10 сотик кайрак айдоо жерди
кетирилген кемчилдиктерди эске алуу менен кайрадан аукционго коюңуз деп кат даярдаганмы айлыктар? Бериңиз. Мына Мына ошолордун негизинде бузасыңардагы жерди полностью алып жерди. Элге аукционго алып чыгасың. Бирдиктеги элге полностью таратасың. Сугат жерин 1 гектардан кайракы жерди 3 гектардан аукционго коюп, мыйзам түрүндө. Мисалы 34 гектарларда 34 миллион рызык насиби болот. Бир эле киши пайдаланбайт. 241 гектар жерде 241 үй бүлөнүн насиби. Ким канчадан алат, кандай болуп тиет, аны уже аукцион менен булар чечип алат. Жок, Данияр Төрөгазы мындай да, эртең мында азыр бирди келе десеңиз, эртең башка адамдар ham катышат бугачы. Неден кара сокко Жош айыл өкмөтүндө 13 айыл бар. Onun 11 ayıl ıldıyda bizde çölde oturar. Ya otursan hem. Ya o katışıyor gele. Bir boyuna katıştılar. Erten alar da toplanır. Erten toplanır. Katıştırmaya koy. Kanday olur? Kaparaka turaytlar de. Aralardan kaçacağız. Mınday da. Eğer alarda katıştırmaya koyuş hakkın var mı? Kecha siz bizde aytgan joqsiz-ku. 38 gektarga. Yo'q, bari yergilar. Misol mana. Kecha mana bugun birov keldi. O'tirlar. Bizim qo'shnidan birov keldi. Men Qizil Sarayga qatnasham dedi-da. Siz auksionga qo'yavergile. Auksionga qo'ygandan bo'ldi. Любой жерден kelib qachqanga qo'yadi. Bunday bo'ldi-da auksion negizi. Biz auksion hozir qo'yiladi. Auksion minimalniy sugat yerning basi 7000 bo'lsa, 6000 da. Minimalniy 6000'ni kılasınlardan sizlere her nesini girgizip turup o yerde 100.000'e çıkarıversinler biz el kıynalar. Propamen işletilmeydi. Biz kıynal kılada 100.000 dağın oğu 200.000 raskot kılıp bizim 10.000 basın. Otursan el. Otur. Onu biz çıkarmayız da. Özünger çıkarıp atasın. Otursan buna. Yerlerde aksiyona uçmalı kadar koymadım. Beni kara. Ana bunu hazır ek adamdın. Meçik yerini 99 yılı meçik kılıp alsa polnu meçik yerini şunun başından kıltırıp verip koygansın var. Açık ile. Siz şu yerde mi ol? Ökaten el jiyin gibi olmalıgan meçik kılıp. Buna bu yaptın hatası. Danya Töragazi Joşo aman degendin jerinçe bizde aldap algan da. 95'ci ülüş depçi. Onu da semen. Görse dokument kılıp tur keyin bizde aydap çıkkan da. Sen daha bar ölen mi? Bar ölen. Siz hem bar ölen. Yok men yok öyle. Ben algan emesim. Yok. Algan emesiz o yerde bizde birimizde algan. O balası turat buna. Girgen emesiz mi? Yok az 50-100 geçiz yer çınlap buna ayılda elderge sugat yer buna ukan 1 gektar yerdi 40.000'e sat desem satpaytat. Ot tuşunday nerse buna azı kızıl koştuda da kut tuşunday nerse direktör algan azı. Bunday da tuğanlar. Şöyle gelip bu yerlerde kayradan icra koyup verildiler konkursta, auksionda. Nasıl dedin hemen gelip söz gördü uçsanat. Koyup sizlerдің sözüңөрдү угуп биз жерден келишимде менен жок кочор ишер тапшырма берип алат. Анын баары жок кочор кайрадан аукцион коюлат. Аукцион тартиби ушундай. Ким көп баа берсе, ошол утат. Жок, ошон чүйүш керек. Майлы ута берсин. Бизге бир эле суранышта мына буга чейин иште кеткендер иште кирбеле койсун ошо акционга олор келтирип сөзсүз бааны көтөрүп өзүнүн жерин ээлеп калыш үчүн баасын көтөрөт да. Чектелбей. Анда ошолор ээси келип эле бааны көтөрөт да. Баягы эле биз карап мел дагы деле. Жок, бааны көтөргөндө эми алар бир эле гектардан берилет. Бир гектардан. Эмне гектардан? Мурдагыдай болуп 10 гектар. Лот менен коюлат да. Кишиге берип кое албайт. Значит, bir жолу кирет, bir алат. Бир эле гектарга кирет болду. Лот менен кирет. Her bir lotko bölөt. Эң главный эмес мына жер болуп аттылы да 15 гектар менен 10 гектар менчик кылып алган жери 15 гектарга азыр бул мына Закир ака 15 гектарга 7,5 миң төлөйт экен. Эгер бизге элге алып берсе 15 гектарга 10 миңден төлөсөк бир жылда 150 миң төлөсөк жакшы да арендасыны. Мамлекетке пайда 10 миңден биз беребиз да элчи гектар 1 гектардан тийсе. Бул өзү азыр 7,5 миң эле төлөйт экен. Налог үлүш катары 15 башка жакта өзүнүн деле үлүшү бар экен бунун. Ölüşüm var. O komünizmde ölüşüm var. Кипразым. Мына документте семьяңыз баарын фамилиясы жазылып турбайбы азыр сиздин жериңиздин документинде? Берип койдум жок. Akam ölüşü başka. Ben özüm bölümüm, doğru mu? Бирок мынабуда да жазылып турбайбы? Bana жазылған. Анан компенсация төлөп алган деп атасыз. 99-жылы. Kompensasyon turasın. Ya bu yaktın at enesi niye kılıp жүрген, nelerde cep salgan onu hem sürüştürüş gerek o. Töleneke falan cep içip son deme. Yani sürüştür. Var da sürüştür. Var da sürüştür. Biriyle üy bile da biriyle üy. Az bizde bir canga 11 satıktan ülüş deyken. Bularga 10 gektir tiyip atmay o azı. 15 gektir. Bir üy bile 15 gektir tiyip at. Bizde bu yerde az.
Oşa diykan çarvanın jelekle o yayda çıkandı. Adamlarda yok, adamlarda yok. Bunu özüyle işte eksem ya öz. Diykan çarva degen çarvan adam olsun gerek de. Meçik işte o. Koşak duruyor. Bu kolxozdun jerinden de bölüp ketken ben. Böyle olgan. Yok, oşa özler bildirip olgan da. Biz hem kayakta biliyoruz. Bunda oşa 15 gektar жердин эгесин мен. Атам рамалы калган. Мында себеп түшүнүр берем. Ошо мал 94-жылы үлүш бөлүнгөн, элге бөл деген. Анан кийин чоңдор ояктан акимдиктен эмеден дыйкан чарба өсүргө 15 гектарга чейин дыйкан чарба өсүргө дегенде элге айткан совхозго. Мына капарага турат. Бөлүп алгыла, мына кимиң аласың деген эч ким албай. Ояктан приказ келген бөлүп алды, дыйкан чарба кыл. Ояктан приказ келди деген эч ким албагандан рамал ошо жерде директорлук алган. 15 гектар мага бересиңер дегенде мына кагаздар турат, документтер, протоколдор турат. Алынган, 94-нде алынган. Одан кийин 99-га чейин иштеттик биз. Иштетип, эме алгандан айыл өкмөтүнө чакырып райондон. Мына 15 гектар тоннага иштеттиңиз ушул малга чейин. Үлүш бөлүнүп атат. Эми мынауну өзүңүзгө менчик кылып, дыйкан чарба кылып өткөзүп алсаңыз, мына акчаны төлөң деп бизге компенсация салды. Салды биз анан барып акчасын төлөдүк. Ата коюң ушул жерде албай эле коюң десем, я балам кийин иштетесиңер деп силер өзүңөр иштетесиңер. Абомдо ошо эл катары компенсация төлөгөнбүз. Ошондон кийин мына кызыл китепти кылып берди. Анан кийин алганбыз. Мына ошо айыл өкмөт ошо совхоздун бүт чоңдор эмелери катышып, акциялар катышып эме кылган протоколдор турат мында. Мен аны закон кылып, ондо мындай кылып алган эмеспиз. Документальный болгон. Берке Аманбай ака дегенге онуку буяктыкы ошондой болгон. Аманбай дегендиги точный фальсификация болуп кеткен. Кадыров Аманбай деп. Бизде бу жерден 5-6 семья бирдик чарбасы дерди эле бирдик чарба. Бизде ошо 99 эркин 4 жыл түзгөнбүз. Эркин 4. Эркин 4 жыл түзгөнбүз. 99 жыл алгенен алып, мына эмен берген ошондо. Мына эмен. Мынаны берип, анан кийин ака эркин боякында 4 болуп кетет экен. Мына башка эркин 4 деп, эркин деп койсок, налог төксөк эркин башка көптөр экен. Анан кийин цифра кылып эркин 4 деп өзгө коюп, налогдан бар жоктон өткөзгөнбүз. Ади мисалы. Эркин 3 биз эркин 3 бизге бирок ачык эле биздин азыр мен үй бүлөмдө ачык эле 80 соттук үлүшүм бар. Буяк 15 гектар жерди иштетет. Бул башка жактан азыр текшерсеңиз ал коммунизмден абден үй бүлөсү менен үлүш алган. Бул абден болуп атат буяктыкычы. Абден менчик кылып азыр мына айында Буякта үлүшүм жок. Акалардын үлүшү бар. Бүт тугандарымдын. Мен буякта өзүм иштегеним үчүн чарба болгон. Чарбаны менчик болуш керек да Дания төрөган адамдар болуш керек да. Жок менчик чарба болгондо бизде деле нарушение бар да. Мамлекетке өткөрүп берип бизге акционго койгула деп суранып Анан бул жерге Закир ака. Компенсацияны общий төлөгөн сыңар. Өзү төлөгөн экен. 99-жылы мына бирдиктин элдери будай машак кылып жок эле умалда эч кимде 50 миң пул. Ошол буяктын атасы колхоз совхозда деловой болуп канча компенсация төлөп? 50 миң төлөптүр. 52 миң ошондой төлөп. 56 миң мына эмесем турат. Азыр булчу компенсация төлөй турган мындай жөн эле здание болуп прибыл келтирбесем майлы. Мына мен өзүм дыйканмын 15 гектардан бир жылда 3 миллион, кем 3 миллион же 4 миллион прибыл көрөсүң да. Ачык элечи. Помидор болсо алам. Помидор бардык нәтә болсо, жүгөрү болсо, неде болсо да 15 гектар болду. Мына биздин бардыгыбыз азыр помидор эгишет да балдарчы. Эменичи. Тиги дыйкан чарба кылып эле сиздик атаңыз колхоздун директору болгон ошол убакта алган экен да. Чарба түзүп туруп жерди алган турган. Өзүнүн семьясын чарба кылып койгонда мындай элге жыйын именно аты да бирдик деп турат. Бирдиктен бир адам да жок да бу жерде. Жок. Менчик кылып берген. Менчик кылып алган деген ишим алган эмес. Мына бардыгы турат. Биздин мына бирдик айылындачы мына 15 Дания гектар төрөгазычы ошол мына Аманбай ака тууралычы Раматов жер кабар айтпасын майлычы. Ошол жерге алданып 3-4 жыл үлүшсүз калдык. Кийин топаз жер алынгандан алдык. Аныкы кандай болду? 10 гектар ошо мынабычы. 10 гектар 10 семья 4 жыл үлүшү жок кийин алдык. Оралда кандай кымбат. Компенсация төлөптүр булда. Канча гектар жер? 10 гектар. Сиздики 15. 5. О сунун эң башынан да булар будан аштан бизге барат. Арган элдерге 11 соттуктан үлүш тийген. Будайлар кымбат. 60 соттук үлүш тийген ачыгы.
Эми ошол кезде жер карабыз калганда. Карабыз калбайлы ол. Карап аткан экен. Мына да бир сөз айтайын да, мына бирдик айылдын жери, сугат жери кече сиз чыгарып бердиңиз. 34 гектар жер мына арендага сугат айылда 200 үй бар, азыр уже 200 иштетет экен, 60-70 соток. Калган аренда жерди сатып алайын деп, же акционга кирейин десең, мына айылда мына ушу 25 гектар жерден сырткары 34 гектар жер бар экен, onu эми чыкты, эми ого деп билбейт элек. Ана мына менчик кылып алган 24 гектар жерди биз мына айылдагылар алайлык деп атабыз. Аренда болсо мамлекетке өткөрүп бергиле деп атабыз биз менчиктен. Булардын жери жакшы жерлер да. Сунун башы жерлер. Эң баштан жакшы болот. Арыгынычы. Канча үй бүлөңүздө канча жан бар? 6. 6 жан. Эми ал убакта жанагы жер таратылып аткан убакта эми баардыгыбыз эле билебиз. Элдин баардыгы жерди караган эмес. Жерди мындай баркы болот деп билген эмес. Анан атаңыз раматтуу болуп кетти да. Кичине директор болуп баш иштеген экен. Алып койсом кийин убагында эме болот деген. Ошону менен алып койгон экен. Эми азыр бир киши жанагы бир үй бүлө 15 гектар жерди, сугат жерди баштан пайдаланат деген туура эмес. Азыр талаша турган болсок мамлекет. Азыр талашып үстүнөн түшсөк алабыз жериңизди бар. Ошон үчүн бир ынтымакка келгиле дагы. Кабырга менен кеңешиңиз жанагы 10 гектар жериникин, 15 гектар жериникин өзүңөргө тиешелүү жагын иштеткиле дагы калганын эме кылгыл, аукционго бергиле. Мен дагы сөз айтып коём. Бардыгына өкмөткө өткөргөнгө болот экен. Булардын дагы өзүнүн мээнети бар. Булар дагы алган, акчасын төлөгөн жана упушуну выгодан төлөп атпайбы. Эң Булар кызык мыйзамсыз кеткен жок да. Мына ошол 10 гектар, 15 гектар жери мыналар өзү келип бирөөдө иштетпейт. Былтыр мына өзбектер пахта эктейт. Эми көрүнгөн адам иштетет да. Бай 309 токтомдо айтылган го жергиликтүү турдурсаңыз, жергиликтүүлөр иштетсин депчи. Эми себеби ыңгайлуу да, жөө чыгып иштетип кетесиң. Башкаларга жакын жер эмес, ыңгайсыз. Ошон үчүн суранып атабыз да, мына жергиликтүүлөр иштетсин ушул жерде депчи. Бизге кичине болсо да пайдасы тийсин. Анан мисалы мамлекеттенчи, мамлекеттен миграцияны жоёбуз дейт мисалы. Ошол бизге жерди алып берсин, пожалуйста, Россияны башканы жыйыштырып, ушул жерде дыйканчылык кылсак биздин тиричилигибиз өтөт. Жерибиз жок, мисалы ар жака жүрөбүз. Мен 5 балам бар мисалы. Россияга барып иштеп келесиң, 1 жыл иштейсиң, 2 жыл иштейсиң, анан келсең 4 мал сатып алсаң, ошого оргонго пая жок болсо, жер жок болсо, анан дагы кетип ошол жака жүрө бериш керекпи? Айылда фонддун жери жок да, аренда жер жок. 10 гектар жерин аренда кылгыла дагы да эмеге элге бергиле аренда кылып. Бул эме менен ким эле атыңыз? Закир ака менен сүйлөшөсүңөр, арендасын бул кишиге эле берип коюңуз. Эмнени? Жердин арендасы. Ал менин менчикте турат да, башым моюнда турат ол жер. 2005-жылы ушундай болгон. Ол жана 5 гектарын берген. 5 гектар бергенде жылы басып алган адам. Ошондо болгон, ошондо. Кайрадан бериши 5 сотуңдан бөлүшүп алып, чөп бастырып, бар жөн бастырганда дагы оңдогон. Анда мыйзамсыз болгон, элдер жөлө басып алган. Азыр мыйзамдуу кылып, мыйзамдуу болгон, мен моюнда турат 15 гектар жер. Эртең өкмөт келип туруп сурайт. Мына жер сенин моюнда, мына кызыл китеп сенин моюнда турат. Сен кол кое алгансың. Эртеге жар болуп, чөп басып кетсе мен жооп берем ага. 1 гектар жерди акционго коюп туруп 100 миңге чыгарып алды. Буяк өзү 15 гектарга 7,5 миң төлөп атса. Жок, мындайда. Бүгүнкү күндө биз ошондо мындай болгондо бизге ошондо Эргеш Чыкиев менен Анар Ботоев келген бул жерге. Ошондо биз бирдик сапкоз эле. Бирдик сапкозунан ошондо келген экен. Ушул жерде 160 гектар бак. Бак азыр айткан кайракынын баары немеге ушул жерге калтырайлы, элге калсын. Дегенден анан жок, бир кооператив, эми булар обондо бул балдар жок. Жок, кооператив болобуз деп туруп анан кийин Манас менен кооператив болгон. Түзүлгөн дагы ошодон анан үлүштөрүн алып туруп чыккан. Чыккандан анан кара совхоз бул 7-чи отделение болгон мурун кара совхоз. Кара совхоз анан кийин бакты бүт айылга кылып 12 ай, неме 9 айылга бөлгөн. Акна мүлктү 9 айылга бөлгөндө мына 5 гектар сеники, мына 3 гектар. Баягы 7 гектар деген да неме? Сен неменикин алгансың? Агартыныкын. 6 гектар эле мен 3 гектар. 3 гектарын алган. Ошентип буларчы ошондой бөлүнүп кеткен. Ошондо ошол борунда бул компактный болуп калат эле да. Андан кийин бул жакта Төлөнат окутtu атасы ошол жерде бирдикти кураган адам ошо жактын атасы. Бирдикти курап жолду асфальт кылган, асфальтты биз өзүбүз жок кылдык, мына балдан турат. Анан ошондо баягы немен токтом менен райондон келип туруп анан буяктын атасы арыз жазып пенсияга чыкканда ордуна Нематчанеке болгон директор. Нематчанеке болгондон анан келип пенсияга чыкты деп анан берген.
Же мындай болуп атпайбы? 38 гектар жериңерде эле жанагы вин совхоздук деле ошондой болду. Ооба. Дагы ушундук кызыл китебин көтөрүп жүргөн экен. Балага мен барганда таза моюн толгоп, кокуйт менен мен сот менен анан ал эле бул эле деген. Эчтеке дебей эле алып койдук. Эчтеке дебей эле алып койдук сизге. Ошону 15 гектарды 10 гектардын ичинен 5 гектарын бияга берейин. Мындай кылайлы. Мен дагы эме айтпайын. Мына бирок мен да айтайын, мына 15 гектарды айлмекөдө өткөзүп берем. Onu кийин кандай кылат мен моюнда болбой калсын. 10 гектарга жооп берем. Жоқ, сіз 5 гектарын ала берің бол. Жоқ, 10 гектарын ала берің. Мындай кылайлы. Керек мындай кылайлы. Мен дагы жаман айтпайын. Эми убагында алынып калган экен, компенсация төлөнүптүр, башка болуптур, мейли деп атам. Мейли. 15 гектар болсо 7,5 гектардан бөлүгүлө. 7,5 гектарын бул кишиге эме Руслан, 7,5 гектарын бул кишиге менчик кылып өзүнүн эмесинде госак жасап бергиле. 7,5 гектарды өткөргүлө эменин эсебине, көк китеп менен. Айыл өкмөттүн балансына, айыл өкмөт аукцион менен элге берет. Элге берсин. Анан жанагы берки ким деп атасың? Амандыкын дагы эл өлү кылып бөлөсүңөр. 5-ин иштетсин, 5-ине ким мамасы? Атыңар ким? Өмүрбек. 5 гектарын өткөрөсүңөр айыл өкмөттүн менчигине. Анан айыл өкмөт 5 гектарды аукцион кылып бөлүп бересиңер. Ошондо получается 34 гектар сугат жер бөлүнөт аукцион болуп. И 7 биягыңар 5, 3 12 гектар кошулуп атат, туурабы? 35 болсо нарзаңарда 40 52 болуп калып атабы? 52 гектар. А калганын булар өздөрү 5 гектарын өздөрү пайдалансын, 7,5 гектарды бул киши өзү пайдалана берсин. Калганын менен аукцион менен өткөзүп элге таркатып бергиле. Эми элдин дагы назары болбосун, Закир ака. Ооба, мен айттым. Тиги бу дей бербейм. Комиссия төлөгөн. Аукцион негизи кандай болот? Анан мындай кылабыз. Аукционго. Жанагындай кылып, эки киши эрегишип алып, анан 1 гектар жерди 100 миңге көтөрүп, анан эртең анысы да төлөй албай, мунусу да төлөй албай, ортодо эме болбосун. Определенный баа койгула болот. Жанагы көтөрүлө турган жерлергечи. Жөн эле сырттан келип анан тигини киргизбейбиз, анан мыйзам боюнча бул болбойт, тиги болбойт дегенди токтотолу. Мыйзамсыз эле буга чейин патыратып эле таркатып келгенсиңер. Мына бүгүнкүлөрдүн бардыгы мыйзамсыз. Эч ким унчукпай эле мыйзамдын көзүн карабай эле жасап келгенсиңер. Эми ушуну азыр мыйзамдаштыралы дагы, баасын асмандатып жүрбөй, карапайым эл көтөрө турган эмени койгула дагы ушуларга берип. Анан тиги катышпайт, анан бу катышпайт, а катышса болот дей бергенде, анта берсек актан көк, көктөн ак чыга берет. Элдин, карапайым элдин бүгүнкү күндө көйгөйүн чечишибиз керек. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бизге коюлган милдет ошол. Анан аны өзүңүз мына жергиликтүү жамааттын ошол айыл өкмөттүн башчысы катары сиз ошол элдин кызыкчылыгын коргошуңуз керек. Болду, ошону коргоо каласыз дагы элге жанагындай таркатып бересиз. Сүйлөштүкпү? Капачылык болбойбу? Просто бир чечимге келгиле. Мындайда бул киши деле мисалы ал убакта бала болгондо туурабы? Эми атасы ошентип кызмат кылып алган экен. Компенсациясын төлөптүр. Бул кишилердин да мээнети бар. Азыр чатакташсак алабыз. Просто адамгерчиликке келели деп атабыз. Бир эл, бир жер силер. Мына Аман экеники 5 гектарын, бул кишиники 7,5 гектарын аласыздар. 50% кылалы. Анан калган аукцион менен жана 34 гектар жерди кошот. Плюс 241 жана кайрак жерди кошот. Ошолордун бардыгын силерге аукцион менен таркатып берем. Келиштик. Апар экен. Мынау жаңы чектерге биз бардык го, көчүп бардык, үй салдык. Ошо жактын жолу, свети, таза суусу эч нерсе жок да. Мен мисалы 5 балам бар. Укамдын 3 баласы бар. Атамдын үйүндө бөлүм чыга элекпиз да. Таза суу жок, свет жок. Свет коңшулардан алайын десең алар бербейт. Себеби өздөрү колго тартып өздөрү алып келишкен. Ошол жерге светти кайсы күнү келет, биз кайсы күнү бара алабыз. Атамдын үйүндө болгон үчүн мен пособияда кала албайм. Светтин тигиден кошуп эле албайсыңар, кошуп. Бербейт да. Неге бербейт? Себеби столбаларды өздөрү коюп барышат. Столбаны коюп барган, эми алар столбаны коюп барса, силер ошон обычно мындай определенный расходун чыгарып берсеңер, анан өзүңөр кошуп алсаңар болот. Алар эмне кылмагыла столбаны? Олар силер көбөйбөй өзүңөр трансформатор койгула деп атат да. Ошого биз жаңы чекте трансформатордун орду. Бүгүнкү күндө мамлекет өкмөттүн бюджети бар. Бюджетте мен азыр 10 сатка кечээндө 900 миң, былтыркы жылдан 650 миң бөлдүм. Бирдиктин 10 сатына, фундаменти менен кышына, и крышасына. Мындай да бирдик менен каралбайт да, 13 айыл бар. Депутаттар талашат. Эртең мисалы мен азыр сага шагыл төп берем дегенде, кийинки жылга карап берем. Бирки жылга карайлы. Жок, мындай кылалычы. Мындай да. Мына Бишкек шаарынын тегерегин карасаң, Арча беши, жана конуштардын баары 30 жыл болду. Арча бешке мына 30 жыл дегенде жолдор оңдолуп, свети тартылып, башка болуп, ага чейин жөн эле терекеле
провод менен тартып барышып жашап келишкен. Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштар. Анан эми бу жердегилерге да убакыт керек. Мисалы бир айыл өкмөттө 13 айыл бар да, анан 13 айылдан бардыгынан депутаттар бар. Анан ар кимиси ар кайсы айылга тартат да. Тигини бүтүрөлү, муну бүтүрөлү. Ама бюджет эми ал ченелүү эле бюджет. Бирин тартса экинчисине эмеге жетпейт. Жолуңарга шагылды кийинки жылга төгүп берем деп атпайбы. Бир жыл жолун жасайлы, бир жыл светин тарталы. Наркылар менен сүйлөшүп светин алып берсеңиз, онда алып берем. Тигилер эметкен жана беркилер тартып келген менен светин алып берген эмеси жок. Ал менчик эмес да. Жок, мындай. Берет. Алып берем эмес. Сен ушуну АПЖнын төрөгө ишеткенде АПЖнын акчасын ага төлөп беришиң керек. Анткени ал тартып келди да сулоо. Если кошсо төлөйбүз да, алар кошпайт да бизге слабый болуп калат свет. Биз өзүбүз ченемдүү болуп алып келебиз депчи. Мындайда ал жерге дагы өкмөттүн эсебинен койгонбуз. Трансформаторду. Утургула өкмөттүн эсебинен коюлуп, өкмөттүн эсебинен столба тартылып бүт каржы коюлган. Бүт алпы ипустан бери биз жасатканбыз. Алар өзүбүздүн пулга кылдык топ. Эми мындай. Зымды өздөрү алган. Зымды. Хорошо. Мен зымды өздөрү алган. Ал столбаны бүт каржын трансформатор биз алып берип атпайбызбы? 10 миңден өзүбүз алдык деп олар жок. Биз алып берген. Бербей койдум. Азыр мындай кыласыз. 22 столба алып берген. Мындай кыласыз. Бүт көтөрүп чыгасыз. Сиз канча эмнесин алып бергенсиз, алар эмнесин алат. Алар алган зымга кеткен чыгымы болсо, бөлөсүңөр дагы булар чыгымын төлөп берет. Кошумча алар бардык чыгымын эмес, просто кошумча чыгымын төлөп берет тигилер менен чогуу. Калган айыл өкмөттөн болсо төлөтпөй, окуй ал эле бул эле бизге кошпойт десе анда светти өчүрүш. Анда вообще эле светти, ал алардын менчиги эмес, электр энергия менчиги эмес, трансформатор менчиги эмес. Алар сыяктуу эле булар дагы эл. Жанына барып кошулган эмеге ал как положено мыйзам түрүндө кошулуш керек. Өкмөттүн эсебинен бери. Качан келесиз сен мега? Мен ушул жердемин. Ошону качан чечесиз? Мен ушул жерде жашайм. Жок, качан чечесиз? Мен эртең эле чечип берем. Эмес, таза суу. Мен таза сууну башка убакта сүйлөшөчү. Эл күтүп атат. А силерге окшогон дагы айыл аныш билиш, суу акчасын берген, тиги буну кошо турган болсо кабар бергиле. Мына первый заматың турат, түздөн түз жооп бере турган киши. Болбосо бизге бергиле. Болбосо бизге жеткиле. Мындан ары андай болбойт. Мына көзү турат. Эгер ошондой оюн боло турган болсо, ошол күнү кызматтан алабыз. Азыр ушундай эки адамдын жерине мына эл тогулуп туруп мындай теңге бөлөбүз, эл эме кылыпчы. Мына өкмөт кошулупчу. Биле. Ya onu bularda ya sizler bölelmeysiniz. Şeyiniz aksiyon veriyoruz. Anan gün bölüyoruz de böyle oğla. Jarımını bölüp. Ha jarımı bölü alalım da. Anı mamleketlik organları var. Gosregistr turat, arkitektur turat, ayıl hükümet turat kelip 50-50'den bölü. Anı bölü. Anı sizler ağa geliş bölü. Allah özleri bölü. Özleri mamleketlik organlar bölü dağı sizlerge 50'ün bularga 50'sini kılıp verir. Onu hükümet ötkörüp verir. Ruslan, kanaka arkitektur. Ya, bir yakın sunu başını bizi su et. Onu onda kılıp bölü et, ona bölü et onu. Ya kaparken de ondan жерде çekler kalbagan mı? Yok, bir yerde yok. Ruslan, berki arkitektur gana. Janagı emeni Ravşan. Bular menen azır bölgöndöчү жерди. Силер өзүңөр элди салбагыла, өзүңөр бөлүп бергиле. Жанагы 50-50 аласыз деп атпайсызбы? 7,5 гектар Закир акеден 500'дü тиги өмүрлөрдөн, ошону алганда өзүңөр келип, как положено ченеп бүтүп барды. Булардыкын өзүнө документ, беркиникин айыл өкмөттүкүн өзүнө чыгарып бергиле. Элди салбагыла, ал жерге элди кошуунун кереги жок. Азыр Данияр Тураевич, бул жерде сразу айтып керек, съемканын акысы бар да, ошону кайсы өкмөт төлөйт. Өкмөт төлөйт. Съемканын акысын өкмөт төлөйт. Хорошо. Силер өзүңөр келип, мындай калыс кылып бөлүп бергиле. Онда бизге башка кызмат. Иә. Онда да бизге башка кызмат деп коет. Сиздердики мыйзамдуу түрдө. Жонго мындай, газетеге берем абилелени. Газетада 30 күндө чыгат, анан кийин коебуз. Жок. Ага чейинкисин бөлүүнү айтып атабыз. Качан баштайсыз? Бөлүүнү жо мен эртең кат берем сразу. Эртең. Ооба. Руслан, эме? Эртең сразу бөлүп, эме госрейстерге кат берем, бол. Анан жанагы эме. Аны эми алганым буяктан. Аукционду, жок, бияк бат эле бүтөт аны. Руслан, эртең арыз берилгенден канча убакта бүтөт эми? 3 күндөбү? Жок, 5 күнө кармалып кылабыз азыр съемкасына. Съемкасын бир неделя жасасак 10 күндө. 10 күндүн ичинде февралдын башында жериңер бөлүнүп бүтөт бөлүнүш. Аукционду качан баштайсыз? Аукционду мага документти берсилер, мен немеге берем? Общий жана 34 менен кошуп. Бүт баржаны киргизем сразу, тамам. Кошуп, качан? Февралда бүтүрүп берсе, февралдын башына берем, апрелдин этегине бүтөт да, бир ай. Мындай кылла. Кандай апрелдин этеги? 31 ай. Мартта. Мартта 90 бүткөнгөрдү бере бергиле. Лот гектар кылып туруп. Хорошо, аны беребиз. Аны бере бергиле. Ижара качуу. Ulan
Жарышага берер. 34.90'du бересиңер, аныңар уже турат да. А булардыкын 10 күндөн кийин алгандан кийин кайра эмеге бересиңер. Ошондо марттын башында Кудай буйруса аукционуңар уже болот. Акцион бүтөт. Bir ayda бүтүрөт да. Bir söz айтып коелучу. Мен дагы чарбам бар да. Өзү иштетпейт десем, мен ошол жерден иштетип алып барып эле ташып, мээнет кылып, өзүм дыйканчылыкты жүргөм ошо жерде, билесиңер. Анан кийин мен 4 гектарым бөлүп берем, 6 гектарым мен өзүм иштетем. Мына ачык 50 деген го, мен 6 гектарын өзүм чарбашылык. Чарбам бар, сарайларым бар. Сарай менен чарба бизде деле бар. Өмүр беле атын. Өмүр беле атын. Өмүр. Бул жагына деле Аллага шүгүр. Бул жагына деле колду жүрөккө коюп Аллага шүгүр де болду. Бүтүрөлчү. Чатак кылбагылачы. Кел реально эл менен элсиңер дейм. Бардыгыбыз эл менен элбиз, кайка барабыз. 1000 гектар жерди басып алсак деле эртең бара турган жерибиз 2 метр жер өкмөт. Проблема кылбайлычы. Макулбу? Все, давайте, элүү сүйлөштүк. Кийин кайра эки сөз болбойт. Эки жактан баштагын элге